Марқұм Сатар Асылбаев ошол 23 октябрь күнү үйдөн чыккан бойдон мындай таптакыр дайынсыз жоголгон да. Жөнөр өлүп калса деле майлы болчу, мынтип кыйнап, кайра бияка келип таштаган биз үчүн өтө өкүнүчтүү болуп атат. Бул каза болгон маркум бизди сатып ийип болот. Эми түшүндүңүз да, мен айтайын. Жок, кайсы иш, кайсы тергөөчү өндүрүш болсо, ошо тергөөчү өзү чечет. Анын айтканы жок. Азыр андай анын бардык запросы аткарылып атса, анын бардык айткан деген болуп атса, анда сиздер мынтип прокурор болуп отурмак эмессиздер да, сиздер тергөөчү болом дейт элеңиздер да азырчы. Зулуш так о те жогоруда Зулуштун өзүнүн кандай? Ал мен абасынын баласы болом. Жакшы экен. Абасынын баласы болом. Анда жакшы экен. Анда Зулуштун өзүнүн абасынын баласынын иштеп атканын бир көрө элем. Кандай дейсиздер? Мындай алганда чоң фамилиялар отурасыздар, эми колдор жалаң жыйылып алыпсыздар. Жалаң прокурордук ушундай чоң кызматтарды ээлеп алыпсыздар. Анан кийин келип мына иштин жыйынтыгын карасаң, ошо 11 айда бир адамдын ошол шектүү же күбө экенин аныктай албай отурасыздар да. Статусун аныктай албай. Тиши бүтүндүн ичи бүтүн. Анткени тиши бар адам каалагандай тамактанат, шартылдап жүрөт, жаркылдап күлөт. Москвадагы боордошторго ваш стоматолог медициналык борбору кызмат кылууга даяр. Тишиңизге пломба коюу, имплант кадоо, брекет кадоо, тиш салуу, тиш алуу кызматтарын сунуштайт. Андан сырткары урология, гинекология бөлүмдөрү да бар. Дороги Москва шаары, Лухмановская метросу, Светозорская 32. Тишке сиз кам көрсөңүз, тиш сизге кам көрөт. Ыдырыс Исаковдун атынан барсаңыз, тиштериңизди 20% арзандатуу менен даарылап беришет. Урматтуу мекендештер, Москвада жыйган буюм таймыңыздар. Топтогон түйүнчөңүздөр болсо, сүрсүтпөй Кыргызстанга бат-баттан жиберип туруңуздар. Сиздердин аманатка кыянат кылбай, кызмат кылчу жигиттер бар. Алар аманат жүктү Кыргызстандын баардык облусуна бат жана сак жеткиришет. Москва шаарынан жана Москва облусунан жүктү алып чыгып кетүү акысыз. Аманат жүктүн сынбай, жоголбой жетишине 100% кепилдик беришет. Каттамдар туруктуу. Ыдырыс Исаковдун атынан кайрылгандардын жүгүн 20% арзандатуу менен алышат. Байланыш телефону +7 926 763 73 81. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Мен бүгүн Кочкор Ата шаарында жүрөмүн. Анткени мындан 11 ай мурун ушул шаарда, мына ушул талаада, шаарчанын четинде, Таштанды талаадагы бир чуңкурлардын бирөөсүнөн 58 жаштагы Асылбаев Сатар аттуу жарандын сөөгү табылган. Бирок андан бери 11 ай өтсө дагы, азыр тергөөдө, прокуратурада иш дээрлик ордунан жылбай турат да. Азыр милиция бир дагы шектүүнү таба элек. Шектүүдө эч кимди мындай аныктай элек да. Бирок андан бери ушул 11 ай убакыт өттү. Азыр анын ошол маркумдун туугандары азыр мени ээрчитип келатышат мына жакта. Ошол маркум кандай абалда жаткан, кандай кийимде жаткан, кайсыл жерде жаткан, ошонусун көргөзүп берели деп ээрчитип келатышат. Мына жерде болгон экен окуя. Мына ушул жерде иштеген экен. Ондо наржакта желети сыяраң болуп турган ошо жерде болгон. Ал нарак карап жатканбы же бери карап? Куланы путу кыла жак тийип жаткан, башымда жаткан. Мияка карап, путу нарга карап койгон экен да. Бүктөлүп калат го. Ошондо мына дуал жарга жөлөнүп жатканбы? Ооба. Бер жака жөлөтүп койгон экен да. Путу тырышкан бойдон жаткан да. Өзүңүздөр көргөзсүздөрбү? Келгенде сиздер да келгенсиздер? Биз келбегенбиз. Ошо балтар келишкен. Азыр келип атабыз ошентип жүрөбүз чыдап келе албаганбыз да. То есть 14 күн ошондо ушул жерде жатты. 14 күн дешип атат, эми 14 күн жоголуп атат. Анан канча күн жатканы белгисиз болуп атат да. Бул 14 күн жаткан эмес да. Бул көп болсо 3 күн жатканда бу жердечи. 2-3 күн жаткан. Анан ушу үйүндө кармап, анан акырында же оорулушуп калганда, же өлүп калганда алып келип таштаганда ошо жергечи. Жөнөр өлүп калса деле майлы болчу, мынтип кыйнап, кайра бияка келип таштаган биз үчүн өтө өкүнүчтүү болуп атат. Ушуну адилеттүүлүк кылып чечип берсеңер силерден суранат элек. Өзүнүн азабын тартсын. Кудай каны тартып кетсин элейм. Маркум Сатар Асылбаев ошол 23 октябрь күнү үйдөн чыккан бойдон мындай таптакыр дайынсыз жоголгон да. Эч ким аны эч жерде көргөн эмес. Болгону ошол жолдун боюнда отурганын гана көрүшкөн. Андан башка эч ким андан кийин көргөн эмес да, мындай жылан сыйпагандай жоголгон.
Ошодон анан 6-ноябрга чейин андайын чыккан эмес. Бирок 6-ноябрь күнү ушул жерге бир койчуман мына жерге алып келип бир койдун өлүгүн таштаган экен. Анан ошол койдун өлүгүн эми баягы койчуман киши эми муну ит жеди экен, же жебеди экен дегенби, же көмүп койсомбу деген байтор кайсы бир ой менен ушул жерге кайра келген ал. Келип ошол койдун өлүгүн көрөм деп мына жерди көргөндө наркы жакта ошол кишинин сөөгү жатканын көргөн да. Анан кийин ал барып караган. Барып карап, анан баягы милицияга кабар берип, анан ошодон улам баягы сөөгүк табылып атат. Баягы жоголгон адам өлтүрүлгөнүн милиция аныктап атат. Азыр эми мындай кылалы. Негизи мына жерге өзү биз жана нарактан келдик, наркы жолдон. Бул шаардан өтө алыс эмес. Болгону ашып кетсе 1 километр же 1,5-2 километрге жетпеген жерде эле экен шаардан. Үйлөрдүн турганы мына карасаңыз, мына жердеги акыркы үйлөр ушул жерден бир канча бир 100 метрге жетпеген жерде үйлөр турат. Бирок бул жагы мындай чоң адыр экен, ээн жер. Бул жерге эч ким басып келе бербейт. Анан бирок машина ушул жерге чейин келет экен. Машинанын жолу турат. Анан бул жерге бир адам алып келип таштаганбы, 2 адам алып келип таштаган байтор. Мына ушул жер менен келген десек болот. Же мына жер менен түшкөнбү айтор. Мына ушул жардын кырына, ушул жардын түбүнө таштаган. Мына жерде ушул жарга сөөнүп, жанагы Асылбаев Сатар ушул жерде мындай тизеси бүгүлгөн абалда табылган. Бирок мындай нары бери жолдон өткөн адам бул жерди мындай эңкейип эле карабаса, негизинен табылбайт да. Эч кимге байкалбайт, көрүнбөйт. Милиция аны башка жактардан издеген, башка кылган, бирок милиция деле ошол кезде, ошол учурунда жанагы телефонун, жанында жүргөн адамдардын телефондорун мындай текшерип, кайсыл жакка кетиши мүмкүн, кайсыл жакта жүрүшү мүмкүн. Демек ал мындай бир эменин ичинде, ушул шаарчанын ичинен сыртка чыкпаса, демек ушул эле жерде жүрөт. Балким ушул жакын ортону текшерели дегендей бир мындай уюшкандыкта текшерүү деле жүргөн эмес да. Бул эми койчуман таап кална, ушул иштин бети мындай ачылып отурат. Азырынча бул иш боюнча ошол милицияда деле, мына туугандарында деле шектүүлөр бар. Бул болушу мүмкүн, тиги болушу мүмкүн деп. Бирок азырынча милициялардын бирин дагы кармай элек. Азырынча иш негедир ушу созулуп турат да. Мына жерде жол бар экен, тетиги жак бул асфальт жол. Асфальт жолдон мында келип эле бурулуп келип. Бул жерге чейин мисалы чоңураак машина болсо, дөңгөлөгү чоңураак. Ушул жерге келип эч эле кыйналбай, ушул жерге таштап коюшу мүмкүн. Азыр айтып атышат, эч кандай кийими кир болгон эмес. Көйнөктөрү мындай чыгып же жыртылып эч нерсе болгон эмес. Болгон бир курткасынын жеңи жыртылган дейт. Анан кийимдер чаң деле болгон эмес, кан деле болгон эмес, эч нерсе болгон эмес дейт да. Салам алейкум. Кандайсыздар? Роудун начальнигине келдик эле. Азыр сиз машина опечатанный деп атасыз да? Мөр басылган деп атасыз. Эч нерсе жок да? 11 айдан бери бирөө жарым келип караганбы? Бул мына биз машинадан 2 метр алыстыкта туруп көрүп атабыз. Мындай жакындабайбыз. Мына жерден ушу кан түшүп турганда. Каерден? Ушу башындап келгенде мына жерден кан түшкөн. Анан азыр эми күнгө жуулуп, жамгыр болуп өчүп кеткен. Ушунун ичинен мына жерден кан түшкөн да. Анан ошол жерден алып чыккан эме болгон. Анан билбейбиз, ошону ушундай жатканда себеби күмәнүбүз ушул. Путу дагы бүктөлүп жатат укаменчи, башы ылдый болуп путу бүктөлүп жаткан. Анан ошол жерде каны бар, ичинде да 2-3 жеринде каны бар, ошону алган багажда. Анан кийин ошол каны биринчи группа болуп, жанагы укамын каны да биринчи группа, беде тапканда биринчи группа. Анан кийин жанагы шилекей дагы ошо мен укамын шилекей болуп атат да, bundan судмедэкспертизада эмелер. Шилекейдин кимге таандык экени аныкталыппы? Машинеси ооба кимге таандык аныкталган. Жок, шилекей. Шилекей ошол мен укама таандык деп чыгарган. Ошол кылмышка шектүү катыштыгы бар машина деп алынып келип турат. Ооба, ошо шектүүдү алып келген. Ал бала деле качкан.
Анан кийин качып кетип, мына 23-үндө укам жоголуп атса, бул бала 30-ында Ошко барып, жанагы внезапно эле ушу машина менен барып, досу менен барып, ошол жактан билет алып эле сыртка чыгып, балага айткан, досуначы, сен минип кете бер, 150 миңге сага бааладым, менин карыздарым бар, тигинде буунда ошону берип койсоң, калганы сеники деп, ошо бала келет, ал бала учуп кетет, жана шектүү бала. Шашылыш учуп кетет да Россияга. Ал Москвага достору чакырганда, бул Воронежге учуп кетип атат да. Воронежге баргандан кийин. То есть Москвага чакырса, ал Воронежге. Воронежге учуп кетип атат. Достору Москвага чакырган экен баланычы. Анан кийин Воронежге учуп кетип атат. Машина качан алынып келинген? Машина ошол кылмыш иши ошо козгогондон кийин, ошо козгоп атканда ошо милиция органдарына тапкан да бул машинанычы. Сиз бойгой жүрөсүз го? Бизде митинг болду, сол. Саламатсыздарбы? Менин атым Идрис, фамилиям Исаков. Анча-мынча заочно таанысаңыздар керек. Эркин журналистмин. Анан бул эжелер мага чалышкан эле да. Адайып чалып атышты, ушул жанагы инимди өлтүрүп кетишкен, бирок ошо 11 айдан бери эч нерсеси табылбай атат. Анан ошол боюнча келген эле, келип анан баягы мал урурлукка башкага күбө болуп отурабыз да. Бирок азыр ошол эмени жанагы тергөөчүңүздү ошол убийство боюнча кошо чакырып алсаңыз кандай болот эле? Себеби ага да суроолор бар да. Биз азыр анча-мынча эженин колундагы документтерди карап көрдүк. Көрсөк мындай бир чийки жерлер өтө эле көптөй да. Азыр бул боюнча прокуратурага деле бардык, алардын деле жолун уктук, бирок баары бир. Сиз зампарасыз. Зампарас болсоңуз опытный эле көрүнөсүз го, чоң эле кичинекенсиз. Канча жылдык стажыңыз бар? 20 жыл. Ал бул жердеги балдардын опыты кандай? Тергөөчүлөр. 5 жылдан ашык, 5 жылга чейин. Азыр берки тергөө аткан баланын өзүнөн сурап калдым, жана чыгып кетип аткан экен. Ал 2,5 жыл дейт. 2,5 жыл тергөөдө аз болсо керек дейм да, мындай чоң иштерди дейм, же аз боло береби. Тергеп жүргөн иштер. Негизи эле ошол иштер боюнча да. Азыр мындай алганда 11 айдан бери эмнеге ошол иш жылбай атат? Мен өзүм тааныштырып кетейин. Начальниктин орун басары милиция подполковник Закиров Нурбек Кожошевич. Бул иш боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 122-беренесинин 1-бөлүмү менен сотко чейин көндүрүш козголгон 00849 деген сан менен. Бул боюнча алдын ала бардык тергөө амалдары жүргүзүлгөн. Тергөө амалдары жүргүзүү учурунда ошондой эле соттук медициналык, соттук биологиялык бүт экспертизалар бардыгы жүргүзүлүп, тиешелүү эжелердин акыркы сиздерге деле айтса керек эле, акырында келип жанагылар боюнча айтып калды. Баланын алибилерин, тойдо болгон, башка дегендери боюнча, машина менен аяк өттү дегендер боюнча бүт азыр биз тергөө тапшырмалар берилди. Тергөө тапшырмалар берилип, алардын буйруса жыйынтыгын күтүп турабыз. Ошо келген ошончо болуп калды. Жок, менин айтайын дегеним, ал бул эженин сунушу менен гана ошол алынып атыптыр да. Анан мен азыр сурайын дедим эле, опер эмелерде жанагы тергөөчүнүн өзүндө ошого жанагы чыгармачылыгы, акылы, тажрыйбасы жетпедиби депчи. Жок, андай болгон жок. Эже өзү деле келген. Биз биргеликте эже тергөөчүнүн кабинетинде бирге отуруп, Зулпкар Надырбек деген бала тергөөчү. Эже менен биргеликте отуруп, ошону бирге сүйлөшүп, бирге айтканбыз да ошондочу. Кийин как раз андан кийин бир кабар алып келди. Келген учурда тергөөчүнүн чоң атасы каза болуп калып, ошол жак кетти да. Бирок бул боюнча азыр эми сиздерге толук маалымат берилди. Эми тергөөнүн сыры, купуялыгын эске алып, ошондуктан кенен маалыматты биз барыны болгондой эле өз убагында биз областтык иштер башкармалыгынын пресс-службага берип турабыз. Тийиштүү адамдар сурак берди. Мен эми ар бир адам суракты мындай деп берди деп мен сизге ачыгын айтып коеюн. Тергөөнүн купуялыгын сактап, мен эми ага айта албаймын да. Иштин жагдайы боюнча суралган. Эжелер өзү деле келген, келип кылмыштын ичиндеги толук материалдар менен толук таанышып, сиз айткандай экспертизанын корутундулары менен таанышып, эже сурангандыктан биз экспертизанын корутундаларын берип көчүрмө чыгара бергенбиз.
бул боюнча. Анан сиз айтып бирок ошол эле жанагы учурда азыр буларга эмне үчүн жанагы булардын баягы жабырлануучу катары кылмыш ишин козголгондугу жөнүндө анан булардын өздөрүнүн ошого окшогон эмелер протоколдор эч нерсени бербепсиздер да. Бир гана эме Биз чакырган жок эч. Мен- Биз өзүбүз келсек келебиз, а так булар жактан бизде чакыруу жок да биздечи. мен Өзүбүз чуркап атабыз. Биз сиздерге Рұқсат билбейбиз да. мен мынакей эже келгенде деле мен өзүмө деле айткам да. экспертизанын корутундусу гана бар экен да колунда. Себеп ошолдо иштин башында алдын ала тергөө амалы жүрүзүп атканда ошо каза болгон акен уулу мыйзамдуу өкүл болуп катышкан иш боюнчачы. Каза болуп катышкандыктан анан эже келгенде деле эже деген айткан мен келе турган болсок баланы деле алып келгиле. Себеп иш менен мыйзамдуу өкүл гана таанышканы толук кандуу укугу бар да. Ошо алып келгенде эже өзү деле кошуп менен бир тууган катары келип иш менен мен тергөөчүнүн кабинетине бир келди кирдик, айтып деп окуп, чтоб кенен убакыт бергиле, шаштырбаган. Окуп, анан иштин ичинде кайсы кызыккан, эмне кандай материалдар боло турган болсо, көчүрмөсүн алып бергиле деп айтканмын да. А сиз мен эми тергөөчүгө дайындап коеюн, эми өзүм башка иштеримди кылганмын да. Эгерде айта турган болсо азыр деле мисалы керектүү мына материалдын иштин ичинен дей турган болсо мен судовольство мен чыгартып берем аны. Жок, азыр эми кызыккан болсо деп атасыздар, бирок эми кызыкканын күтпөй эле негизи. Жо эми Булар эми сиздерден аны кызыгыш үчүн, кызыгыш керек экенин, же болбосо буларга ошол документтин керек экенин, же булар ушул документти алганга акысы бар экенин билиш үчүн булар билимдүү юрист болуш керек да, юрфакты бүтүп келиш керек да. Эми мындай болбосо булар. эми менден основной ошо кортунун көчүрмөсүн сураганда мен эми тергөөчүгө айткам да, мен иш менен толук тааныштырып туруп, протоколду ар бир токтомду Жок, ошону суратпай эле берип койбойсуздарбы дейм да, ар бир токтомду. эми Өздөрүнө тийиштүү. таанышып атпайбы? Ар бир таанышкандык протокол, корутунду мен таанышкандык протокол кылып, анан керектүү кагаздарды бер деп айткам да. Жок, сиздер өзүңүздөргө жанагы таанышкандыгым жөнүндө протокол кылып алып калайын, кол койдурайын, расписканы алайын деп алып калат экенсиздер. Бирок буларга эч нерсе бербейт экенсиздер. Берилди эми эгерде Сураса да, өтүнүч келтирсе. Жок, өтүнүч эмес, жөн мындай сураса деп биз эми айтып атпаймынбы мен. Аны сураш үчүн дагы билими болуш керек экен да, эми булар юрфакты бүтүп келиш керек. Не обязательно билими. Тура түшүнүш керек. Эми туура түшүнүш керек Нурбек. Служба, дружба. Туура. Биз азыр тууган эмеспиз. Биз иш жөнүндө болуп атабыз. Капа болбойсуң сен жагынанчы. Бирок чынын айтканда биз юрист эмес, башка эмес, законду түшүнбөй эмес. Башыма биринчи келип түшкөн иш бул, Кудай сактасын. Эми бар жогу эле турат. Даяр турган немени бизге силер алып бере албай атасыңар да. Бизге эч кандай тиешеси жок, анан үй бүлөсүн деле өзүн деле анан бизге эми бул кандай болгондо да киши өлтүрүү фактысы менен козголуп аткандыктан эми бул иш менен биз деле серьездүү мамиле кылып атабыз. Биздин деле постоянно жетекчилик деле сурап турат. Мына иш эмне болуп атат деп, мынакей өздөрү деле келе атат. Начальник РОВД Мусаев Алтынбек Бакытбекович, полковник милиция. Бул боюнча бул каза болгон маркум биздин сотрудник болот. Бывший. Эми түшүндүңүз да, мен айтайын атам да. Эми бу жерде сиз айткандай баягы эч кандай бизге тоскоолдук жок. Азыркы күндө мына мен орун басарым айтып кетти, бүт тапшырмалар берилди. Прокуратура менен бир нече жолу бул боюнча разборкалар болду. Ыкчам кеңешмелер, башка УУДга чейин барып келдик биз. Биз мындай айтканда бул ишти жөн калтырбайбыз да. Менске ал жөнүндө убада берип алам да. Эми азыркы күндө мындай купая деп атпайбызбы? Мына азыр эми тартып атабыз, башка кылып атабыз. Эми мына карындашым айтып кеткендей, көп нерсе азыр чыгып кетиши мүмкүн дегендей да. Тергөө боюнча орун басарыңыз өзү 20 жылдан ашык тажрыйбасы бар экен. Макул, мен түшүнүп турам, берки балдарда тажрыйбасы жок экен. Бирок эми баары бир сапатка келгенде мен азыр көп нерсени сиздер айтып аткандай баягы милициянын өзүнүн тилектештигин мен көрбөй атам чындыгында. Капа болбоңуздар. Азыр ошол сотрудникке күйүп атканын мен сезбей атам. Себеби эгерде сезилген болсо, бул эжекелер мага келбейт болчу, мага чалбайт болчу да. Булар мага чалып атат, мен өзүм издеп таап келип, эже сиздин ошо агаңыз же иниңиз өлүп калды беле деп мен сураган эмесмин да мен. Иштин натыйжасы азыр мен прокуратура менен да сүйлөштүм айтып атат. Бул баягы 2 том дело бар, аны менен тааныссаң көрөсүң биз кандай кыйын иштегенибизди деп атат. Мен айтып атам, анда натыйжа кана. Сиздер баягы чоң казанды алып алып, ичине сууну куюп алып эле кайнатып атасыздар. Бирок андан шорпо болуп калбайт ал. Анын ичине бирдеме салыш керек. Кана ошонуңуздар. Бул эжеге мынтип бир чыны куюп бере турган болсоңуз, бул шорпо экен деп ичкиде болуш керек, бул суу дебейчи. Ошондой нерсе жок болуп атат да. Азыр мисалы тажрыйба дейин десең, да тажрыйбалуу эле кишилер отурат экенсиздер мындай алганда. Бирок эме жок болуп атпайбы жанагы, натыйжа жок да. Бирок ал ушунча бири-бирине карама каршылыктар чыгып атат, ошодон эч кандай шек санабай атасыздар. Натыйжа жок.
жана машинасында главный машинасында жаткан баланын немесичи путу мына ошондой эле көрсө болот да, путу бүктөлүп калган, капотко батпайсың узун болуп, путу ушундай кайрылып ушундай болуп калган. Жатканда ушинтип көрдүңүздөр. Ошол боюнча катып калган, Нурбек сен билесиң, башка билбесе да. Мына факт ошол. Мына ушул кылмыштын бети мынча убакыттын ичинде, мисалы 1 айдын ичинде, 2 айдын ичинде ачылат дей аласыздарбы ушундай бир? Ушун тоо тережени эле айталы. 1 айдын ичинде ачабыз деген бир убада болобу? Эми силерге азыр бул жерде 1 айдын ичинде ачабыз десек бир жалган чогобуз да. Эми бирок колдон келишинче бүт негизги иштер жүрүп атат. Прокурор окшойсуз. Кандайсыз? Саламатсызбы? Менин атым Идрис, фамилиям Исаков. Сиз Мен зам прокурор берди, Зулуш Кутбек. Зулуш так о те жогоруда Зулуштун өзүнүн кандай? Ал мен абасынын баласы болом. Жакшы экен анда. Абасынын баласы болом. Анда жакшы экен. Анда Зулуштун өзүнүн абасынын баласынын иштеп атканын бир көрө элем. Кандай дейсиздер? Көрүңүз. Жүрүңүздөр. Прокурор азыр барбы, жокпу? Прокурор жок эле азыр. Неге жок? Эми баягы чогулушка кеткен экен ал эме боюнча. Чогулуш, мал урлук боюнча чогулуш бүттү да, биз да барып келдик ал жерде. Ал жерде эч ким калган жок. Сүйлөшүп атса, ошоко кетишти. Өздөрүнчө отуруп эмнени сүйлөшөт эми? Алар иштеш керек да. Эми ошо маселени талкуулап атса керек да. Мен Чай ичишип атабы бир жерде. чай ичпейби аны. Эми иш маалында эми чай ичип көргөн жокмун да, мен бу жерде жүрөм. негизи да. Зам прокурор катары бирок көп иштерден өзүңүз курсасыз да. Прокурорго караганда дагы. Ооба. Зулушев Кутбек суранчы иштейт. Көп иштерге өзү негизи прокурорго караганда зам прокурор курста болот да өзү. Көп ишти көзөмөлдөп турат дегендей. Ичинен билет дегендей. Эми иш боюнча толук билем да, кайсы иштер боюнча. Эженикин дагы билебиз, эже боюнча. Эженики боюнча азыр канча кылмыш иш козголду? Эженики боюнча бир эле кылмыш козголгон. Булар Канча статья боюнча? бир кылмыш, биринчи бул эжелер дайынсыз жоголду деп кайрылган. Дайынсыз жоголуу боюнча иш козголгон. Ошонун алкагында биз дайынсыз жоголуу менен издеп аткан учурда тиги адамдын өлүгү аныкталган учурда биз аны адамдын өлүгүн аныктап, кийин опознание жүргүзсөк, бул жактын ийниси экени чыккан. Ошол учурда анан биз аныктап, экспертизаларга берип, ошонун алкагынан чыккан анан биз адам өлтүрүү фактысы менен козголобуз. Анан ошодон бери канча убакыт өттү эми? Былтыр ноябрда болуш керек, жаңылышпасам, ноябрдан бери. Октябрдын 11 ай болду. бир 23-4-үндө жоголгон да. 11 ай болду дейли. 11 ай болду атат. 11 ай. 11 ай бою аны кылмыш ачылбаса, анан аны кантип узартып атасыздар? Мөөнөтү. Мөөнөтү мындай да, УПКга ылайык бул жерде чечим кабыл алынганда, ал жерде эженин эмеси тиги иниси боюнча башында иш жүргөн, мурунку жаңы кодекс чыкканга чейин козголгон эженики. Жаңы кодексте мөөнөт жок эле мурункуда. Канча иш козголсо табылбайынча эмеси боюнча эме кылбайт эле. Мөөнөт токтобойт эле да. Кийин мына 2000 канча жыл чыгып калды. 1-декабрдан баштап күчүнө киргенден кийин биз мөөнөт коюп белгилеп 2 ай убакытта тергедик. Бирок эженин боюнча бир нече эмелер болгон, версиялар. Ошонун алкагында эжеге бизге кайрылып аткан, биз деле түшүндүрүп, милиция менен бир нече жолу эже менен деле жолугуп сүйлөшкөнбүз, эжеге болгон окуяларды айтып бердик. Анан табылбаган үчүн биздин эмелер боюнча токтотулган. Адам аныкталбаган деп туруп. Анан иш токтотулган болсо, иш токтотулду деп токтотулгандыгы жөнүндө токтом неге жабырлануучуга берип койбойсуздар? Билдирүүнү. Билдирүү кандай эле берилип атат. Азыр бул токтотулганын билдирүү баягы токтотулгандыгы жөнүндө билдирүү жок мында. Иштин козголгондугу Биз эми кандай да тергөөчүлөр чечим кабыл алары менен ал жерде иштин ичинде болуш керек. Азыр бизде иш жок экен, тергөөчү да бүгүн группада экен да. Бул тергөөчү. Көрдүк айыбызды. Көрдүңүздөр. Ошол боюнча. Бирок ар бир кабыл алынган чечим боюнча УККга ылайык эже келбесе телефон аркылуу берилет, болбосо через почта аркылуу салып жиберишет да. Бул эже азыр мына сизге азыр иштин токтотулгандыгы жөнүндө кабарыңыз барбы? Мен токтотулган жөнүндө кабарым жок, бирок булар жанагындай токтомдорду мага берген жок да. Мен өзүм келип, анан өткөндө надырданчы келип, анан ошол эмелердин экспертизасын эмесин чыгарып кеттим.
көчүрмөлөрүн ооба копиясын кылып берди да. А так мындай мен эми мындай иште билбейт экенмин да мен эмелеринчи. Кандай кылыш керек. Азыр мен ишти окуп көрдүм да. Бул эженин колундагы экспертизанын корутундусун окуп көрдүм. Анан ошодон улам менде азыр бир нече суроо пайда болуп атат да. Өзү негизи шектүү аныкталдыбы? Бул жерде тергөөнүн жүрүшүндө бир нече божомолдор менен иш алкагында оперлер, кызматкерлер иштеген, милиция кызматкерлери ошол учурда аныкталып отуруп бир бала боюнча аныкталган. Ошонун алкагында ошол машинадан бир адамдын канына окшогон кызыл түстө бир эме чыкты, аныктап биз экспертизага бергенбиз. Биз иш боюнча бир жактуу жыйынтык чара элекпиз. Бул жерде ал биз эми как бул бизде ошол күмөн санатып алынган веждок катары биз протоколдун алкагында алынган машина да. Азыр эми биз буну кароого берип койсок, бул жоопкерчилигин алып эртең дагы машинаны бирдеке кыла бербесин. Эртең бул боюнча биз азыр иш аракеттер жүргүзүп атабыз да. Сиз айтып аткандай, азыр сиз айтып атасыз той боюнча деп. Биз алар боюнча иш аракеттер жүргүзүп атат. Себеби дегенде бери жүргүзө албаса анда кантип болот? Оперлер жерде айлык алып отурабы дейм. Бул өзгөчө оор кылмыштар боюнча ай сайын отчеттор жүрөт. Булардын кылмышын ачпаса, буларга карата биз оперлердин үстүнө карата УГДга сунуш бердик. Чара көрүү үчүн. Мына жакында ответи келди. Кызматкерлерге сөгүш берди. Ал иштерди. Ошол тергөөнүн сапатын текшерген, көзөмөлдөгөн орган катары, анан түздөн түз ошону көзөмөлдөгөн жоопкерчиликтүү жетекчи катары. Азыр тергөөнүн сапатсыз деп эсептеп атам мен. Демек, азыркы ошол 11 айдан бери бир ошол кылмыштын ачылбай тургандыгынан сизди дагы күнөөлөсөк болобу азыр? Сиз анда мындай кылышыңыз керек да. Сиз иштин ичиндеги топтолгон материалдарды көрбөй туруп азыр мага айтып атасыз да. Иштин ичиндеги ошол 2 том болуп топтолгон делонун ичиндеги жүргүзүлгөн иш аракеттерди бир сиз көз жүгүртүп көрсөңүз, анда айтасыз, түзүгүл иш жүргөн турбайбы депчи. Айрым документтердин кагаздары колума тиип калды. Анан ошодон улам азыр көрүп атам да. Тергөөдөгү жанагы берилген суроолор, болгон суроолордун саны, ошолорду карап отуруп мен эми тергөө макул эми тергөөчү тажрыйбасы жок экен, 2,5 жылдык жаш жигит экен. Анан бирок аны көзөмөлдөгөн сизди деле ошону менен тең көргөнгө аргасыз болуп калдым да менчи. Себеби сиз айтып атасыз, эми сиз баягы кылмыш иштин көрбөй, бир эки гана кагазды карап айттым деп атпайсызбы? Иштин ичинде көрсөңүз, ал жерде иштин ичинде бир канча действиялар жүргүзүлгөн. Ал жерде ошол экспертизанын түрлөрү назначить этилген. Ошол эле мезгилде ал байкенин жаракаты боюнча биз комиссионныйга чейин алып барып текшерткенбиз. Бишкектен чыктыбы? Бишкектен чыккан. Буяктан чыккан. Кийин комиссионный кайра берип, кийин комплексине алып барып комплексин чыгартканбыз. Себеби ал жер комплексныйда ошол автотехтин эксперттери, судмед эксперт, биологдордун баардыгы катышып, эме алган эжеге ошонун көчүрмөсүн да алдырып берген. Бул жерде ал сен айтып аткан ошол экспертизалар бул основной ошол адамдын өлүмүнө алып келген шек санаткан немелердин баардыгы ошо экспертизанын корутундулары менен далилденет да. Өткөндө биз сизге видеолорду көрсөттүк го. Иниңизде эме кылганчы? Ошол бир камераны көрсөттүм да. Бер жактагы камералар ошо мына 14 күн дегенде табылып атат да. Ошо көрсө Кочкор атанын ичинде эле болгон экен канчы. Анан ошондо дагы милицияга жакшы иштебеди да. Мен өздөрүнө да айтып атам. Начар иштедиңер депчи, анан өзү да айтып атат. Азамат айтып атат. Мына биз деди 10 күнбү канча күн ушундай эле текке кеттикпиз. Ошол күнү каттуу иштегенде Кочкор атанын ичинде эле экен деп атат. Кочкор атанын ичинде экен деп. Ошондо каттуу иштеп, камераларды тартып, камераларды дайынсыз жоголуп түшкөн учурда ошол күндөр эже сиз айтып аткандай дайынсыз жоголуу сиздердин уруксатыңыздар менен биз Facebooktарга маалымат каражаттарына чыгардык го ушундай адам. Бирок биздин ушу райондо, Нокен районунда мындай особой тяжкий кылмыштардын ачылбаган ушул эле факты болуп атат биздечи. Бизде буга чейинки козголгон канча оор кылмыштардын баардык жүз бетинде ачылып жүргөн. Буларды эженин кылмышы боюнча биздин көзөмөлдө, облус прокурордун да көзөмөлүндө бул дело. Себеби биз бир нече жолу 3-4 жолу уже областка да барып протоколдоштуруп, ушу особой тяжкий иштер боюнча алар да ушундай кеңешме өткөрүп, УУДнун биздин милициянын кызматкерлери, биз ушу көзөмөлдүү прокурор барып бир нече жолу эме өткөрүп келгенбиз. Кычан кеңешме өткөргөнбүз ушу ачуу боюнчачы. Башкы прокурор Курманкул Зулушев менен өзү менен да беттешип сүйлөшүп чыкканмын. Анан ал киши мыйзамдуулук жөнүндө гана сүйлөп отурат да, дайыма. Анан бул жерде эми ошол кишинин эң
Кыргызстандагы менмин деген ошол башкы прокурордун өзүнүн тууганы, прокурордун орун басары болуп отурат. Прокурордун орун басары бул негизи эле ушул тергөө иштерине түздөн түз кийлигишкен жоопкерчиликтүү адам болот да. Сиздин действияңыздан, сиздин баягы ишиңиздин сапатынан тергөөдөгү иштердин сапаты түздөн түз көз каранды десем болот да. Анан азыр эми азыр сиз айтып атасыз, жанагы биз ушунча том чогултуп койдук, сиз аябай деланы чоң кылдык деп атасыздар. Эми бул баягы мындай да, чоң казанга сууну көп толтуруп алып кайнатабыз дегендей болуп атат да. Бирок ал суу да, ал жөн эле суу. Андан тамак болуп калбайт да. Ага баягы бир жылкынап келип оодарасы салып баягы салмайынчачы. Эми чоң казанга салып эле сууну кайната берсеңиз, ал суу бойдон кала берет да. Сиз эми баягы сиз ал казандын ичинде эмне бар экенин көрбөй атасыз да. Азыр көргөн менен андан ошондой болушу мүмкүн деп божомол түрдө айтып атасыздар. Жок, эми азыр ишин мына жыйынтыгын мына эже даамдап көрө албай атпайбы? Ошол казанды мынтип ачып караса ичинде бир ошончо материал топтоп, бирок ошол деңгээлде азыр ошо кылмыштын ошол адамга тийиштүү эме кыла албай атабыз. Саламатсызбы? Азыр сиздерге эмне жолдоо болуп атат дейм да. Мына мен сиздерден кийин чыгып, мен милицияда жанагы зампарасы менен сүйлөшүп чыктым. Өз көзүм менен көрүшүп чыктым. Начальник роуду менен сүйлөшүп чыктым. Анан алар мындай лох кишилер эмес экен. Көрүшүмчө жанагы роудун начальнигинде эрки бардай эле көрүнөт. Берки зампарасында мындай акыл эстүү, грамотныйдай, тажрыйбалуудай көрдүм да. Алардан раз эгер аларда жыйынтык чыкпай атканын негедир мен сиздерден көрүп атам да азырчы. Себеби сиздер эрк бербей атасыздарбы, эмне болуп атат аларга мындай кадимкидей эле ишти алып кеткенге? Неден коркуп атасыздар? Ал ошол жанагы күбө деп аткан шектүүңүздөр ким ал өзү? Мындай да кылмыш иши козголду. Кылмыш ишин алкагында тергөөчүсү самостоятельный процессуальный лиц болуп эсептелди. Тергөөчү атайын тапшырмаларды берип, ички иштер бөлүмүнө, эгерде биз тараптан кандай бир сиз ошондой айтып атасыз, тоскоолдуктар болуп атат деп атасызбы? Тоскоолдук болуп атабы же эрксиздик болуп атабы, мен түшүнө албай атам да. Бизден кандай эрктүү болуш керек эле, кандай? Эми тергөөнү сиздер көзөмөлдөйсүздөр да. Азыр тапшырмаларды сиздер бересиздер негизинен. Биз да берсек болот, начальник да берсе болот, начальник тергөө бөлүмү да берсе болот. Бере берет. Бирок иш жылбай атат ордунан. Кызыкчылык үчүн. Эми мындай бул иш эми аяк жыйынтыкта боло элек экен. Ал жерде иш менен мындай предварительно айтса керек, кандай болуп атат, эмне болуп атат тергөөчүлөр. Айтканда мисалы сиздер берген маалымат менен алар берген маалыматтарда мындай эки ача нерселер дагы чыгып калды да. Мисалы кайсысы? Көп эле жери бар. Мисалы изъятие боюнча маалыматтар, мисалы кээ бир нерселерди мисалы изъятие кылып алдык деп атасыздар. Алар болсо жок, башка эмени айтып атасыздар. Эмнелер мисалы изъятие алып алыптыр? Эми аларды азыр мен эфирден көрүп аласыз, бирок эме жанагы айырма чыгып калды сөздөрүңүздөнчү. Демек мындай көзөмөл, мындай аябай тыкыр болуп атканын, болбой атканын далилдеп койду да. Сиздердеги маалымат такыр башка, алардагы иш такыр башка. Жок, кандай көзөмөл болуш керек эле сиздин пикириңизде? Жок, анда сиздер милицияны, анда көзөмөл жок болсо, анда милициянын үстүнө минип неге отурасыздар дейм да, раз көзөмөл кылбасаңыздар андачы. Биз милициянын үстүнө мингенде эми биз тергөө жагын эле көзөмөл кылабыз. Көрсөтмөлөр берилди ишин ичинде баары боюнча. Биринчи жолу кеңешмелер өткөрүлгөн, ошодон бери дагы иш жүрүп жатат. Эми мен ошодон бери элек иш боюнча дагы кандай иш болгонун биз эми айта албайбыз. Ошол иш боюнча макул. Азыр негизинен бир күбө деп кармап отурган шектүүңүздөр бар. Эми мен шектүү статусу жок расмий, бирок күбө деп отурасыздар, бирок шектенип атасыздар. Анан баардыгы эле ошодон шектенип атат. Ошол шектүүнүн видеосун али күнгө чейин алдыра албай атасыздар да. Милиция алдыра албай аткан болсо, сиздерге эмне жолтоо болуп атат ошо милицияга көмөктөшкөнгө? Мисалы 10 күндүн ичинде же 12 күндүн ичинде алдырып койгонго, мисалы сиздерде толук полномочия бар. Эмне жолтоо болуп атат? Бишкектеги кассетасын айтып атасызбы? Тойдун мисалы той ээси, мисалы мен деле үйлөнүп көргөнмүн да. Той кылганмын, кайсыл досум келди, кайсынысы каерде отурду мен билбейм анычы. Аны кассета гана билет да ошол. Буну эми кийинчерээк айтты деп атат, тергөөчүлөр уже алдык дешип атат. Кийинчерээк айткандыктан биз барып отдельный поручение бердик, алдык дешип аткан. Ал элек да. Бүгүнкү күндө алып болуш керек. Ал элек. Бүгүнкү күндө. Ал элек. Анда тактап билели. Мына сиздер айтып атасыздар, тыкыр көзөмөлдө деп атасыздар, бирок ал видеонун алынган, алынбаганын билбей атасыздар. Мен билип атам негедир. Алын элек. Сиз алган болуш керек деп атасыздар. Тактап билели биз. Тактайлы, сиз кетпей туруңуздар.
Жок, эми мен иштин эмне себептен мисалы сиздер прокурорсуздар да, анан сиздер бардык нерсени тартип менен мына кийген формаңыздарга жараша иш кылат деп ойлойм да. Анан кийин алды болуш керек. Кече мен жанагы Нарынга барсам, Нарын прокурор айтты эле, канча шектүү бар десең 4пү, 5пи деп. Анан канча кылмыш козголгон десең 4 же 5 деп. Ошого окшоп атасыз да азыр сиз дагычы. Мындай бетке айткандачы. Мындай алганда чоң фамилиялар отурасыздар. Эми Акколдор жалаң жыйылып алыпсыздар. Жалаң прокурорду ушундай чоң кызматтарды ээлеп алыпсыздар. Анан кийин келип мына иштин жыйынтыгын карасаң, ошо 11 айда бир адамдын ошол шектүү же күбө экенин аныктай албай отурасыздар да. Статусун аныктай албай. Эми аныкташ үчүн определенный тергөө аракеттер жүрүп далилдениш керек. Тергөө аракеттерин жүрбөй атпайбы? Эмне үчүн? Мисалы, эгерде биз жактан тоскоолдук болуп атса, эмне моментте биз тоскоолдук болуп атыптыр? Эми бизге далилдүү материалдар алып келип берилсе, милдеттүү түрдө тергөө аракеттер жүргүзүлүп, ошол далилдүү аракет анын процессуалдык статусу кандай адам болбосун, процессуалдык статусу аныкталат, УПКнын талабына ылайык. 11 ай өттү, аныкталбай. Анын машинасы жатат, же шектүү эмес, же күбө эмес. Эми тергөө жүрүп атат, эми тергөө жүрүп атат деген менен тергөөнү сиздер көзөмөлдөп атасыздар да. Сиздер тапшырма берип атасыздар да. Муну кылба. Муну көмөктөшөсүздөр. Аны эмне үчүн сиздер өз негизи эле макул милиция лох экен деп коелу? Ал кылабы? Жок. Балалардын ишин кылып атат, эми 11 ай өтүп кетти. 11 ай өттү, милиция тергей алган жок дейли, макул. Ошол оор иш экен. Оор ишти эмне үчүн өзүңүздөргө алып туруп, өзүңүздөр тергебейсиздер? Же ал грязный иш жумушпу, эмне ал? Жок, грязный эмес. Эми милицияда мындай да, алардын кылмыш иликтөө бөлүмү бар. Сиздерде жок. Бир канча кылмыш иликтөө бөлүм бизде жок да эми. Эми бар бир ошондой бирок чоңдорду мамлекет поручениялар берилет аларга. Ошонун негизинде иш алып барышат. Поручение 11 айдын ичинде бир керектүү поручениялер берилбей атат да, ключевой. Анан баягы кан боюнчачы. Кандын анализи, ал эмне анализ, ал качан чыгат экен ал? Биология берилген, эми чыкса эле жыйынтыгы. Дагы бир, то есть анда да кандын группасын аныктайбыз же? Жок, группасы аныкталган да, айтпадым. Анда эмнеси аныкталган? Группасы аныкталган. Дагы бир моменттер бар экен, ошол боюнча дагы тактоо жүргүзүп атабыз. Кандар боюнча. Эми мына кан боюнча биздер билебиз да, кандын эми бири-биринен айырмалай турган анын структурасы, анын содержаниясы баарыбызга эле белгилүү да. Ошондо эмнесин аныктайбыз деп атасыздар? Түшүнбөйт. Азыр группасы аныкталды бүгүнкү күндө. Эми дагы башка жагдайлар бар. Ошол эмне ал? Эми ДНКсы тергөөнүн алкагында. Ичинде кандын составы же алкоголдун тергөөнүн алкагында эми аны айта албайбыз азыр эми. Мындай да, тергөө иш козголгондон кийин тергөөчүнүн запросу милдеттүү түрдө аткарылат. Прокурорлуктан караганда тергөөчүнүн өнүрүштүү болгон иш запрос кылуу, ал милдеттүү түрдө аткарылыш керек. Ошонун алкагында болот. Эми сиздер ишке турасыздар да, болбосо сиздердин баардыгыңыздар эле тергөөчү болуп албай элеңиздер. Эгерде чындап эле ошондой тергөөчү ушундай кудайдай бийик болсочу. Азыр андай анын баардык запросу аткарылып атса, анын баардык айткан деген болуп атса, анда сиздер монтип прокурор болуп отурмак эмессиздер да, сиздер тергөөчү болом дейт элеңиздер да азырчы. Жок, кайсы иш, кайсы тергөөчү өнүрүштүү болсо, ошо тергөөчү өзү чечет. Анын айткандай болот. Кагазда. Кагазда болот. Ошо кагаз аркылуу практически ишти алып барат да тергөөчү. Бирок сиздердин көзүңүздөрдү карап турат да, жалдырап турат да бечара. Эмне карап турат? Камасам азыр мыйзамсыз деп чыгып. Жок, эми камайм десе камайт. Состав бар болсо камайт. Анан мыйзамдуулугун карап, анан сотко ходатайство келтирет. Макул эми. Рахмат. Ошондой. Башка суроо жок, рахмат. Азыр ушул 11 айдан бери бүтпөй аткан, бет ачылбай аткан ушул адам өлтүрүү фактысы боюнча азыр милициядан алган, прокуратурадан алган жоопторду уктуңуздар. Милицияда эми өзүңүздөр көрдүңүздөр. Жанагы тажрыйбасы жетишсиз. Болгону 2,5 жыл гана эмгек стажы бар тергөөчү иштеп атыптыр. Бирок ошол эле учурда аларды көзөмөлдөп 20 жылдык стажым бар деп мактанган прокуратура турат да. Прокурордун орун басары бул Зулушевдун, кадимки Зулушевдун, жанагы башкы прокурордун тууганы болот экен. Андан сырткары анын жетекчиси, райондун прокурору, ушу Ноокендин прокурору бул жанагы Сабырбек Жумабеков, Дастан Жумабеков дегендердин иниси отурат экен. Кыскасы, бул жерде эки үлкөн адам отурат. Бүт милициянын үстүнөн көзөмөлдөп. Эми ушундай учурда 11 айдан бери ачылбай аткан оор кылмыш турганда прокуратура деле демилгени колго алып өз негизи. Ушуга окшогон оор жумуштарды прокуратура өзүнө алып, балким өзү иштесе, өзү тергесе, ушундай кылмыштардын бетин өзү ачса, балким жакшы болсо керек эле дейм да. Эми
милициянын абалы ушул, эми көрдүңүздөр. Туалетине кирсең кагазы жок. Өзү тергөөчүсүнө менен сүйлөшсөң тергөөчүсүндө кагазы жок, жетишерлик. Анан прокуратурага кирсең бардыгы мындай ак кол, жакшынакай бир жанагы эмеге чыга турган, жана подиумга чыга турган болуп, жасанып костюмдарды кийип алып отурушат. Ошондуктан мына ушундай учурларда, ушундай оор кылмыштардын бетин ачууда сөзсүз түрдө мактанган прокуратура өзүн көрсөтүш керек деп ойлойм. Милицияга ансыз деле иш мындай экен. Макул, бар болуңуздар. Эми бул иш акыры бет ачылат деп ойлойм. Анткени азыр бир нече экспертизалардын дагы бир нечеси чыга элек экен. Балким экспертизалардын ошол корутундулары чыкса, кылмыштын бети ачылып калат деп ойлойм. Бирок негизи эле ушул экспертиза темасы бул өзүнчө тема. Ошондой болсо дагы айта кетейин. Негизи эле Кыргызстанда экспертиза темасы өтө курч турат экен. 2 айлап, 4 айлап, 6 айлап экспертизанын корутундусун күтүп, кайсы бир кылмышкерди камай албай, кармай албай отурган фактылар дагы өтө көп. Ошол, бар болуңуздар.